Урматтуу мекендештер, чет элдик мигранттар үчүн Россияда каттуу которуу милдеттүү. Документтерди таза жасаган жана ишеничтүү адистерди издеп жүрсөңүз, анда бизге кайрылыңыздар. СНИЛС, ОМС, ДМС, Медполис, Медкнижка, ННН, перевод паспорт, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун жардам беребиз. Мыйзамдарды сактап, документиңизди тактап, ишенимдүү жүрүңүз. Өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн сөзсүз түрдө документиңизге сак болуңуз. Байланыш номерибиз +7977 359 69 72. Орусияда мас абалында мекендешин өлтүргөн кыргызстандык 11 жылга кесилди. Орусиянын Фурмановский шаардык соту адам өлтүрүү боюнча кылмыш ишин карап 49 жаштагы кыргыз жаранын 11 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, үстүздөгү жылдын январь айынын башында ал мас абалында Орусияда Кыргызстандан келген таанышы менен уруша кеткен. Соттолуучу жабырлануучуга бычак менен кол салып, мойнуна жана көкүрөгүнө 4 жолу бычак сайган. Жабырлануучу каза болгон. Сот айыпталуучуга өкүм чыгарды. Ал 11 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга жөнөтүлдү деп билдирген Иваново облустук сотунун басма сөз кызматы. Булак Супер Кежи. Бакиевдин президенттик төш белгиси 14 жылдан кийин тарых музейине тапшырылды. 2010 жылкы төңкөрүш учурунда Ак үйдөн президенттин төш белгисин алган жаран аны улуттук тарых музейине тапшырды. Бул тууралуу маалыматты репортер Кежиге Тынчтыкбек Аметов жана музейден ырасташты. Тынчтыкбек Аметов 18 май күнү музейдин жетекчилигине өткөрүп бергенин билдирди. Анын айтымында мурдагы президент Курманбек Бакиевге таандык төш белгини 2010 жылы төңкөрүш учурунда Ак үйдөн алган. Ак үйгө кирип барганда айнек текчеде кутучада президенттин төш белгиси турган экен. Мен алып чөндөккө салып койдум, дейт Тынчтыкбек Аметов. Ал төш белгини 14 жыл бою сунушталган чоң суммадагы акчага дагы саткан эмес. Мен 14 жыл бою сары майдай сактап жүрдүм. Көп киши сурап, 5-10 миң доллар сунуштагандар болду. Ал алтын менен күмүштөн жасалган экен. Сатпай койдум, дейт ал. Тынчтыкбек Аметов жакында Садыр Жапаров менен жолугуп, төш белгини ага сунуштаган. Президент аны тарых музейине өткөрүп берүүсүн суранган. Ал буга чейин жоопкерчиликтен коркуп, төш белгини жашырып келгенин айтат. Жаран 2005 жылдагы жана 2010 жылкы көтөрүлүштөрдө активдүү катышканы белгиленет. Анын айтымында 2010 жылы форумдун алдында курал жана гранаталар таркатылган. Ошол автомат менен мен биринчилерден болуп, Ак үйдөгү президенттин бөлмөсүнө карай ок атканмын, дейт Тынчтыкбек Аметов. Белгилей кетсек, Курманбек Бакиевдин төш белгиси 2009 жылы алтын, күмүш, бриллиант менен кооздолуп жасалган. Анын так баасы айтылган эмес. Андан кийин 2010 жылы Роза Тумбаева дагы 1,5 жылдык кызматына киришип жатып, төш белги жасаткан. Аныкы бриллиант эмес, бермет менен кооздолгон. Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаровго дагы төш белги жасалган. Сооронбай Жээнбековдун төш белгиси октябрь окуясында жоголуп кеткени кабарланган. Булак Назар Ньюс Кежи. 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18%га көбөйөт. Кыргызстанда пенсиянын эң аз өлчөмүн 6009 сомго чыгаруу 2 баскыч менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 23 майда журналисттерге билдирди. Анын сөзүнө караганда, учурда өлкөдө айына 12 000 сомдон алган пенсионерлер бар. 1 июлдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сомго чыгарылып, теңделет да жыйынтыгында 1 июлдан тартып Кыргызстанда 3500 сомдон кем пенсия болбойт. Ал эми 1 октябрдан тартып өлкөдө пенсия 6900 сомдон кем болбойт. 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 18%га көбөйөт. Демек, пенсионерлердин пенсиясына 1000 сомдон кем эмес акча кошулат, деди ал. Бактияр Алиев эң төмөнкү пенсияны жашоо минимумуна теңөө үчүн 3 жылда бюджетке кошумча 6 миллиард сом табууга туура келгенин белгилеп, мындан ары жыл сайын пенсиянын өлчөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге көтөрүлүп турарын айтты. Соцфонддун быйыл 1 майдагы эсебине ылайык Кыргызстанда 779 000 пенсионер бар. Алардын 400-ü айына 50 000 сомдон көп пенсия алат. Эң аз пенсия 1500 сомдун тегерегинде. Учурда Кыргызстанда пенсиянын орточо көлөмү 9170 сом. Соцфонддун эсебинде 1 октябрга карата пенсионерлердин саны 787 000ге жетет деп болжолдонууда.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2023 жылы Кыргызстанда пенсия курагындагылардын жашоо минимуму 6878 сом деп эсептелген. 2021 жылы өзгөртүлгөн Конституцияга пенсия менен жөлөк пулдар жашоо минимумунан кем болбошу керек деген жобоо киргизилген. Буга чейин жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров өкмөт Конституциядагы жашоо минимуму боюнча норманы аткарбай жатканын айтып, министрлер кабинетин сындап келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык төлөмдөрдүн жашоо минимумуна жетпей жаткан себебин өкмөттүн алына өлкөдөгү экономикалык шартка байланыштырган. Конституциядагы бул норма боюнча министрлер кабинети Конституциялык сотко кайрылган. Конституциялык сот беренедеги бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбайт, ал максат деп чечмелеп берген. Булак Азаттык. Милиция Ошто сойкулук менен алектенген деген шек менен дагы 3 кыз кармады. Ошто сойкулук менен алектенип жүргөн кыздардын тобу кармалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын аймагында кардарларды интернет аркылуу чакырып, интим кызматын көрсөтүп келген аялдардын тобу аныкталган. Алар укук коргоо органдарына кармалып калуудан чочулап, тез орун которушкан. Акыркы күндөрү кардарларды Айтиев жана Ленин көчөлөрүндө жайгашкан конок үйлөрүндө кабыл алып жүрүшкөндүгү аныкталган. Натыйжада аталган жайдан 20-30 жаштагы шектүү 3 аял милиция бөлүмүнө жеткирилип, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. УКМК Камчы Көлбаевдин туугандарын кармады. Адам мурдоо фактысы боюнча маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин тууганы кармалды. Бул тууралуу бүгүн 23 майда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКга мыйзамдагы уру Камчы Асыланбектин колдоосунан пайдаланып, өз кызыкчылыктарына жетүү үчүн мамлекеттик кызматкерлерге кысым көрсөтүп жүргөн айрым адамдар тууралуу маалымат келип түшкөн. Тактап айтканда, Камчы Көлбаевдин туугандары күч колдонуу жолу менен жергиликтүү кеңештин айрым депутаттарын мыйзамсыз эркиндигинен ажыратышкан. Натыйжада козголгон кылмыш ишинин алкагында бир катар ыкчам издөө жана тергөө иш-чаралары жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Учурда адам мурдоо фактысы боюнча жаран Каракол шаарында убактылуу кармоочу жайга киргизилип, ыкчам тергөө иш-чаралары уланууда. Булак Суперкежи.